Пандемиянын башталышы менен Кыргызстанда доллардын кескин көтөрүлүшүнө кыргызстандыктар күбө болгон. Андан соң доллар бир баада турукташып, акыркы күндөрү кайрадан доллардын баасы көтөрүлүп турган чагы. Бүгүн 1 доллардын баасы 80 сом 30 тыйынга туура келип турган чагы. Экономист серепчилер муну Кыргызстанда доллардын көтөрүлүшүнүн башталышы гана деп билишет. Эми Кудай деп туралы 85ке чейин жетип чыгылса, анда сүйүнүш керек. Инвестициянын бардыгы токтоду. Инвестиция доллар менен келет. Демек бизде доллардын тартыштыгы болот, дефицити болот. Улуттук банк ошону колдон келишинче азыр кармап турат. Канчага чейин алы жетет, ал өзүбүздүн өлкөнүн ичиндеги абалга байланыштуу болот. Кыргызстан Евразиялык экономикалык союзуна киргенден бери доллар өз таасирин жогото баштаган. Бирок пандемиядан улам өлкөдө учурда бардык башка мамлекеттердегидей эле экономикалык кризис болуп турган чагы. Мындан улам чек аралар жабылып, экономикалык байланыштар дээрлик токтоп калды. Чындыгында эле Кыргызстанга аркыл гранттар, долбоорлор, мигранттардын акчалары, айтор сырттан келген акчалай каражаттар доллар түрүндө келет. Серепчи Айылчы Сарыбаевдин айтымында, Улуттук банктын 3 миллиардтан ашып калган улуттук резервинин эсебинен доллар бир калыпта кармалып келген. Ал эми сомдун курсу экономикага таянбайт. Мындан улам серепчи өлкөдө орун алган кырдаалдан улам инвесторлор качып, ишканалар токтоп, элдин колунда накталай акчанын көлөмү өсүп жатат дейт ал. Келген кеткен акчанын өскөнүнө же болбосо ылдыйлашына жараша сом өзгөрө берет. Улуттук банк бир аз мындай ошону жөндөөгө аракет кылат. Эгер доллар жетишпей баратса чыгарат. Көбөйүп баратса алып коет. Мына ушундай өзүнүн функциясы бар. Ошону туура аткарып келген ушул күнгө чейин. Ошон үчүн болгону 81 болуп турат. Биздеги өлкөдөгүдөй чыр-чатак, чак-челекей, башаламандык болсо, анда бөлөк өлкөлөрдө доллар тескерисинче 90-100ке чейин чыгып кетет. Бул дагы биздин улуттук банктын ошо туура жүргүзгөн саясаты. Ошондуктан 81ге араң чыгып атат. Эгерде бизде бардыгы тынч болсо, мындай тынчып кетсе, мындан ары бир нукка түшүп кетсе, көрүнгөн эле мындай муштумун көтөрө чуркап эле мен ак үйдө алам, көк үйдө алам деп эле душмандын үйүн чаап аткансып, душмандын үйүн өртөп аткансып өрттөй берсе, анын бүт дүйнөсү көрө берсе, албетте бизде бул кризис улана берет. Ал эми акча алмаштыруу жайларынын кызматкерлери учурда доллар сатып эмес, эртеден кечке сатып алганга келип жаткан кардарлар абдан көп экендигин айтышат. Алар туруктуу бир баа орносо, баарына жакшы болмок деген пикирде. Саткан баадан наоборот 10-20 тыйын өйдө кайра сатып ала албай калып атабыз да. Мындай туруктуу бир баа болуп турса, бизге иштегенге да анан клиенттерге да жакшыраак болмок да. Бир курс болсо, алар да ошого расчеттоп соода сатышмак да. Азыр өйдө ылдый болгондо товарлардын да баасы кымбат болот да эми. Мындан улам экономисттер өлкөдө баанын кымбатташын болтурбоо үчүн туруктуулукту орнотуу керектигин коңгуроо кагышат. Айза Камчыбекова, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.